Салам достор, бул видео сабакта кемитүү амалын аткарууда колдонулуучу бир канча ыкма менен таанышып алалы. Бизде 357, кемитүү 156 сандар берилсин. Бул сандардын айырмасын эсептейбиз. Алгач мен силерге бул сандардын айырмасын өз алдынча өзүңөр колдонуп жүргөн ыңгайлуу ыкма менен эсептеп көрүүңөрдү сунуштаймын. Андан кийин биргеликте түрдүү жолдор менен бул сандын айырмасын эсептейбиз. Силер бул сандардын айырмасын эсептеп көрдүңөр деп ойлойм. Анда эмесе бул сандардын айырмасын эсептейли. 357 санынан кемитебиз 156-ны. 156 санын кемитүү үчүн биз бул сандан алгач 100дү, андан кийин 50-нү, андан кийин 6 бирдикти кемитсек, жалпысынан 156 санын кемиткен болобуз. Анда эмесе жазып алабыз. 156 санын кемитүү үчүн алгач 100дү, андан чыккан айырмадан кемитебиз 50-нү, андан чыккан айырмадан кемитебиз 6-ны. Ошондо биз жалпы 156 санын кемиткен болобуз. 357ден кемитебиз 100дү. Биз бир 100дүк, анда 100дүктөн гана кемитип коебуз. 3 жүздүктөн 1 жүздүктү кемитсек 2 жүздүк. Демек бизде айырма 257ге барабар. Жана биз бул жерден кемитебиз 50-нү. 257ден 50-нү кемитсек, ал барабар 207ге. Жана биз 207ден кемитип коебуз 6-ны. 207 кемитүү 6, ал барабар 201ге. Биздин айырма 201. Биз бир ыкма менен айырманы эсептеп алдык. Анда башка бир ыкма менен дагы бул сандардын айырмасын эсептейли. Ал үчүн биз кемүүчүбүзгө дагы, кемитүүчүгө дагы биз 4 санын кошобуз. Бул жака жазып алабыз. Кошуу 4. Биз кемүүчүгө дагы, кемитүүчүгө дагы 4 санын кошобуз дедик. Алгач кемүүчүгө кошобуз. 357ге 4тү кошсок, ал 361ге барабар болот. Анда биз кемитүүчүгө дагы 4тү кошобуз. 156га 4тү кошсок, ал 160. Жана бул сандардын айырмасын эсептейбиз. Бул жерде айырмасын эсептөө үчүн биз бирдиктен бирдикти, ондуктан ондукту, жүздүктөн жүздүктү оңой эле кемите алабыз. Же болбосо 361 санынан 160 санын ооз эки деле кемитип кое алабыз. Бул жерде бизде айырма 201ге барабар болот. Себеби 1 бирдигибизден 0 бирдикти кемитсек 1, 6 ондуктан 6 ондукту кемитсек 0, 3 жүздүктөн 1 жүздүктү кемитсек 2. Биз экинчи бир ыкма менен дагы бул сандардын айырмасын эсептедик. Дагы бир ыкманы колдонуп бул сандардын айырмасын эсептейли. Анда бул жолкусунда бул сандардан кемитебиз 6-ны. Анда бул жерге кемитүү деп жазып алалы. Кемитүү 6-ны. 6-ны кемитебиз. Анда биздин биринчи саныбыз 357ден 6-ны кемитсек, ал 351ге барабар. Жана андан кемитебиз, кийинки сандан дагы 6-ны кемитебиз. 156дан 6-ны кемитсек, ал 150ге барабар болуп калды. Бул жерде дагы биз 351ден 150-нү ооз эки эсептеп айырмасын таап алсак болот. Же болбосо 351ден жазып алабыз. 351ден алгач кемитип алабыз 100дү, андан кемитип алабыз 50-нү. Бул жолкусунда деле биз 351ден 100дү кемитсек 251ге барабар, андан 50-нү кемитсек, ал дагы 201ге барабар болот. Бул жерде кемитүү амалында колдонулуучу бир канча ыкма көрсөтүлдү. Жана биз бул жерде кемитүү амалын аткаруу үчүн ооз эки эсептөөгө дагы ыңгайлуу боло турган жолдор менен дагы таанышып алдык.